Міне бұл төртінші жинағым, төртінші жинақ. Биринчиси өмүр термеси, акс азаматтары, Бишкек Баатыр дастаны, анан тирүүлүк. Эң негизгиси бул аты коюлуп калганы дагы эми тирүүнүн баркын билбейт экенбиз да биз. Кудай таалап ушул жаратып койсо бул жарыкка биз кайра эле башка бир көр түйшүк менен эле алып урушуп көр дүйнөгө кирип кетет экенбиз. Айрыкча азыркы заманда ушундай болуп баратат. Анан бул ковид пандемияда канча деген залкарлар өтүп кетти да, Элмирбек, Чубак ажы дагы канча деген улуу кыргызга кызмат кылган адамдар өтүп кетти. Анан тирүүнүн баркын билбесек, өткөндөн кийин жок экенбиз. Өткөндөн кийин эч нерсе жазылбайт экен, эмгек кылынбайт экен. Анан негизинен ошол тирүүлүк деген терме жазгам. Тирүүлүк деген ырым да бар, жүрөк. Ушуга байланыштуу да аткан таң. Тирүү болсоң бардыгын көрөсүң, жашоо уланат. Тирүү болсоң ошол бул жашоодо турмушуңду дагы баштайсың, сүйүүң да болот, бакытың да болот. Ушул ала тоону сүйөсүң дегендей бардык жактан бир гана ушул тирүүлүк. Ошондуктан тирүүлүктө бар бололу, тирүүлүктүн баркын билели, эрте менен эрте туруп эле турмушка малынып, кайра кечинде үйгө барып эле жатып эле, кайра тура калып күндөр өтүп атат. Баягы агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы эки келбес өмүрдүн эсеп чотун какканы деп Ырайкан атабыз айткандай, ушул эле нерсени өткөрүп атабыз да. Андыктан ушу тирүү болуп, тирүүнүн баркын билели деген кеп да. Бул өзү негизи 500 нуска менен жарык көрдү. Мына Улуттук Манас театры каржылады. Илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунан окумуштуулар кеңеш тарабынан чыгып отуруп.